пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алып келген диндин пайдубалы уяттуулукта, пайдубалы тазалыкта, жөнөкөйлүктө. Пайгамбарыбыздын алып келген дини, бүткүл адамзатка алып келген дини пайдубалы фундаменти уяттуулукта, жөнөкөйлүктө, тазалыкта. Биз унутпайлы. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тазалыкты үйрөттү. Жуунгандын жолдорун үйрөттү. Тазалыктын бардыгын, денени кандай таза кармаш керек, баарын үйрөттү. Бала төрөлдү, төрөлгөндөн кийин эненин ичинде чачы менен чыкты, ошо зыяндуу чачты алып койгула деди. Уул бала экен, кичинекей кезинде чоңойгонда эмес, сүннөткө тургузуп койгула, кийин кыйналбасын. Бүткүл дүйнө признавать этет муну. Сүннөткө тургузган пайдасы кандай экен. Күн сайын машан ажатканага барат, ал менен алхамдулилла тазалануу. Улуу сөздө уят жок, шариятта шарым жок дейт. Бирок алхамдулилла бул тазалык бул. Мисвак менен ооздан жагымсыз жыт чыкпасын, колтуктан жагымсыз жыт чыкпасын. Бир жумада сөзсүз бир жол жуунгула. Ким айтты? 14 кылым Мухаммад Расулуллах. Тырмактарды алгыла деп. Түктөрдү алгыла деп. Ким айтты? Мухаммад Расулуллах. Мисвак менен колду ошол убакта пасташ өткөнүнөн кечеге чыккан менен. Эмне деген тазалыктарды айтып кетти. Эмне деген тазалыктарды айтып кетти. Мейли. Мынакей бүгүн азыркы иншаны пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай бизге таалимдерди берген. Кайсы нерселерди үйрөткөн. Көзгө көрүнгөн зыяндар бар, көзгө көрүнбөгөн да зыяндар бар. Көзгө көрүнбөгөн зыяндар ол жаманыраак зыян алчы. Көзгө көрүнгөнү анча эмес ал. Көзгө көрүнбөгөнү чатак. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай кылат эле? Үйрөтүп кетти бизге. Кыямат күнгө чейин келген инсандардын бардыгына. Ар бир инсан, падышабы, кулбу, айырмасы жок. Ажатканага барат. Эркек баял барат, күн сайын барат. Бир канча жолу барат. Токто, пайгамбарыбыз көрсөткөн жолдомо эң мээримдүү инсандын тарабынан берилген жолдомо. Ошону аткарып атасызбы? Сиздер пайгамбарыбызды жакшы көрсөңүз, пайгамбарыбыздын акылы, мээрими, ырайымы, бактылуулугу сизге бизге боорукерлигин сезсеңиз, аткарат энеңиз. Кана наби саллаллаху алейхи ва саллям якул, пайгамбарыбыз айтат эле, ида дахала хала, ажатканага киргенде бисмилла. Биринчи кирерден алдын деген сөз. Ниет кылып алдыңыз, кирерден бисмилла. Биринчиси бисмилла. Аллахумма инни ауду бика минал хубси вал хабаис. Я Аллах, мен пана тилеймин сенен. Сенен жардам сураймын. Жин эркектеринен жана жин ургачыларынан сактанууну сенен тилеймин деп. Хубс хабис деп коет. Эркек жиндерди айтат. Эркек жин шайтандарды ошолорду хубс деп коет. Хабаис деген ургачы жин шайтандарды айтат. Себеп дегенде пайгамбарыбыз айткан, периштелер силерди сактоодо, бирок ажатканага киргенде алар калып калат дегенде. Ошон үчүн дуа менен кирип жүргөн эди. Дуа менен, дуасыз кирбеңиз. Дуасыз кирбеңиз. Өзүңүз дагы үй бүлөңүзгө да үйрөтүңүз. Дуа менен. Бисмилlah биринчи. Аллахумма инни ауду бика минал хубси вал хабаис. Кажет жок, 7 кадам бери, 3 кадам бери деген андай философия жок. Ажатканага кирерден эле алдын айтсаңыз болду. Эгерде талаада болуп калсаңыз, макулу талаада болуп калсаңыз, ал жерде мисалы эми ажаткана жок. Анда кандай кыласыз сиз? Анда кичи берки узагыракта. Мисалы, мол жерге барып, ушу дарат ушатайын деп атсаңыз, берки жерден 1-2-3 кадам калганда дуаны окуп кое бериң, болду. Сизге көрүнбөгөн коргон болот айыр. Сизге көрүнбөгөн коргон болот. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сиздерге айтканымдай, алып келген дини уяттуулуктун дини. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям качан бир ажатын бүтүргөнгө чыга турган болсо, анда узагыраак барат эле. Ида дахабал мадхаб абад. Узагыраак барат эле дейт. Көрбөйсүңбү? Мына жерге тура калып эле бошотпойт эле. Көчөдө чыга калып эле, кече эмгеде бул маданият каякта? Өтүп баратасың, көчөнүн жолдун боюнда эле трассалар тияк бияка жакшы эмес да, бирөө апасы менен кетип атат. Бирөө кызы менен кетип атат. Ал жакта ошол уят деген болуш керек да. Кандай дедиң эле? Кичине маданият, биз мусулман экенибизди унутпайлы да.
Атың эле мусулман болбойт, токто. Көчөдө дагы мусулман болойлу. Памперстерин айнекти ачып эле. Эмне бул трасса? Токто. Кандай болсо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, дария агып атса дагы жанынан исрап кылганга акың жок да. Дария ал деди. Ошол жерде да исрап кылба. 3 жолу таратал болду жуу. 4 жол жуусаң болбой калат. Дария. Жөн агып атат го. Жок. Ал агып атат, бирок сен акпай эле турасың да. Саңа өкүм башкача да. Ошон үчүн иншалла биз карап туруп, иншалла немени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынандай кылат эле. Качан пайгамбар айткана барганда, ла бисал хида ва гатта расаху. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ажатканага барганда бут кийим кийип алат эле. Бут кийим, баш кийим кийип алат эле. Бут кийим кийет эле, баш кийим кийет эле. Жыңалы баш кирбегиле. Балдарды да көндүрүшүбүз керек, кыздарды да көндүрүшүбүз керек. Өзүбүз дагы. Кээ бирлер айтат, башын жапкан кайсы каякта айта берет. Айша энебиз айткан, Тирмизиде бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, ажа Байхакийдин риваятында бар, Тирмизинин риваятында бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям качан неме кылса, ажатканага бара турган болсо, дадахана хала, не дейт эле? Ла биса хидааху. Бут кийимин кийет эле. Бут кийимин кийет эле. Ва гатта расаху, баш, үст башын жаап алат эле дейт. Мейли сөзсүз эле атым эле чачык менен эле жаап алса деле болот. Же бир материал менен эле жаап алса болот. Баш кийим менен жаап алса болот. Кандай болсо деле эмес жаап алса болот. Мынакей. Демек бул бар нерсе, бул иншалла риваяттагы нерсе, мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге үйрөтүп аткан нерсе. Узагыраак барат эле. Бирок жерге жакындаганда анан шымын чечет эле. Тура калып эмес. Караңыз, ар бир нерсенин уяттуулугу бар. Ар бир нерсенин адеби бар. Пайгамбар ушуга чейин үйрөткөн, ушуга чейин көрсөткөн. Киши көзүндө көрүнбөгөн узакка чейин барчу. Киши көрүнбөгөн көзгө чейин зат бар. Анан ки бардык жерде эле мына киши көргөн жерде каласа дарат бошото. Жок, биздин динибизде бул жакшы эмес. Биздин динибиз уяттуулуктун дини. Сиз анал эме батышты карап, башкаларды карап урган кете бермей, андай болбойт. Туруп алып, өзгөчө эркектер, балдар жакшы эмес бул. Айша энебиз радиаллаху анха энебиз айткан. Ма бала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям каиман. Мунзу унзилал Кур'ан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Кур'ан түшкөндөн бери ал пайгамбарыбыз туруп зара кылган эмес дейт. Туруп зара кылган эмес. Айша энебиз ким туруп зара кылды деп айтса, аны тастыктабагыла. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям зара кылган, каидан риваятта жалисан, отуруп зара кылган. Отуруп зара кылган. Негизги эреже эркек аял барына отуруп зара кылуу. Кичи зара. Улуу зарага түшүнүктүү эле. Отуруп зара кылды. Эркектерге өзгөнчө. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям туруп зара кылган жери бар. Тизеси ооруп аткан эле. Эмесе бул жерде үзүрлөр болуп калат. Кээ бирлер отуруп зара кыла албайт. Эми оору шариятыбыз алхамдулилля бардык абалды караган. Оорулар буга тиешеси жок. Оорулар тизеси ооругандар мисалы макулбу? Мисалы аны отуруп неме кыла албайт, кармана албайт. Болсо ошондойлорго бир унитаздар, мейли. Унитаз деле отурганга эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям туруп зара кылганы бир жерде бир риваяттарда келет. Бир мусур жай эле, тизеси ооруйт эле, кээ бир жерлеринде бели ооруйт эле. Арабтарда имам Шафи рахимахулла айтат, бел ооруганда отуруп эмес, ошо туруп зара кылуу менен дарыланган эле дейт. Бел ооруларда. Кандай болгон чакта дагы негизги эреже отуруп, зарылчылыктын учурунда, оорунун учурунда ушундай болуп калса, ага туруп зара кылганга уруксат берилет. Бул ошондо дагы макру дейт. Дейт кене? Фикда макру дейт. Мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келип туруп, дайыма биз маданияттуу элбиз, кыбланы карап отурбаш керек.
Кыбланы аркага каратып да отурбаш керек, жүздөнүп да отурбаш керек. Бул макру, пайгамбарыбыз тыюу салган. Ошон үчүн алхамдулилла мурунтан биздин ата бабаларыбыздын жүрөгүндө Каабанын улуусу, урматы, сыйы болуп келген. Кыбланы карап түкүрбөй, путун ал жака сунбай, ажатканада кыбланы карап бошонбой, мурунтан. Эмне үчүн? Ошо Каабада ошо пайгамбарыбызга Куран түшкөн. Пайгамбарыбыз ошол жерден алхамдулилла пайгамбарчылык берилген деп улуулук урматы ушунчалык эле да. Ошон үчүн иншалла ал жакта карап неме болбош керек. Мынакей эми кирип атканда сөз ушул дуа. Бир риваят Табаранидин риваятына келет. Аллахумма инни ауду бика минар риджс ва наджас. Наджастан, риджс жаман нерселерден, ыпластуулуктан, хабис, мухбистен, демек булар шайтан. Ушул риваятында келет экен. Биз сөзсүз дуа. Демек бүгүн түшүнүп алдык. Кантип кирип чыгабыз мынакей кирер деме. Бисмилла. Мүмкүн болсо тапочка, азыр эми этаж үйлөрдө болуп калдык. Тапочкалар бар, жылаң айлак. Сыртта болсо дагы мынакей пайгамбарыбыз сүннөтү, бут кийим кийип алат эле. Жана башын жаап алат эле. Ошо үйрөнөйлү, балдар кыздарыбызды үйрөтөйлү. Сол бут менен. Кайсы бут менен экени? Сол бут менен. Чыкканда оң бут менен. Ичинде сүйлөшүү болбойт. Учурашуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга бир жолу ажат бошотсо бирөө салам берди, жооп бербей койду. О саламга жооп берүү важип го. Демек, бирөө такса тарат алып атса салам бербеңиз. Намаз окуп атса салам бербеңиз. Тамак жеп атса салам бербеңиз. Саламды ар жерде эле бере бербеш керек. О салам жөнөкөй нерсе эмес, анын өзүнүн адеби бар. Ушуга чейин Мишкатул Масабихте келет, салам берсе дарат алып атса кайтарбай эле койду саламын дейт. Дарат алып, дарат ибадат. Ибадаттын ортосунда салам берип атат бул. Андан кийин бошонгондон кийин салам берет эле. Даратта да ушундай, ажатканада да бошонгондон кийин салам берет.